Кыргызстанда жүрөк хирургиясынын туулган күнү 1959 жылдын 19 майы деп эсептелет. Дал ушул күнү Фрунзе шаарында Кыргыз СССР саламаттыкты сактоо министрлигинин республикалык клиникалык ооруканасынын жалпы хирургия бөлүмүндө профессор академик Ахунбаев Иса Коноевич Борбор Азияда жана Казакстанда биринчи жолу жүрөккө ийгиликтүү операция жасаган. Ошол мезгилдеги дарыгерлердин каалоосу жана ышыктануусу Кыргызстандын адистери тарабынан жүрөккө операция жасоого чоң мүмкүндүк берди. Республикадагы жүрөк кан тамыр хирургиясы медицинанын башкы багыттарынын бири болуп эсептелет. Кыргызстандагы кардиохирургия багытындагы жаңылануулар тууралуу Жалал-Абаддагы түштүк аймактык жүрөк кан тамыр хирургиясы илимий борборунун директору профессор Калдарбек Абдраманов менен маектештик. Калдарбек Алишерович, 1958 жылы биринчи жолу операция жасалган жүрөккө. Албетте, азыр ушу коомдун замандын агымына жараша илим менен технологиянын өнүккөн заманында медицинадагы кыйла жаңылануулар, ачылыштар болуп жатат. Бул чөйрөдө кандай жаңылыктарыңыздар бар? Биздин кардиохирургдар кандай ачылыштарды жасап жатышат? Жүрөк хирургиясынын деңгээлин жогорулатуу үчүн эмнелерди жасап жатасыз? Суроонун эки жагы бар. Эки жагынан жооп берсем болот. Биринчи жагы ошол тарыхый окуя мындан 61 жыл мурун болгон Кыргызстан медицинасын башка союздук республикалар, башка мамлекеттердин алдында ошол алдыңкы медицина, өзгөчө ошо кардиология, кардиохирургия тармагында алдыңкы жакшы ийгиликтер жаралып аткан тармак катары көрсөтө алган да. Андан бери ошо 60 жылдан ашык убакыт өттү. 2005 жылга чейин өсүү темпи союз убагында албетте тармак жакшы болгон, пландуу түрдө өнүгүп келген. Бирок ошентсе дагы 2005 жылга чейин кардиохирургия тармагынын өнүгүүсү мындай көзгө көрүнөрлүк болгон эмес да. Себеби союз убагында деле жүрөк хирургиясы эми бул өтө татаал тармак болгондуктан анын өнүгүүсү ушул кээ бир ошо адамдардын, инсандардын гана эмгеги менен, аракети менен гана алдыга жылып аткан да. Россиянын ошо эң чоң шаарлары Санкт-Петербург, Москва, Новосибирск шаарларда гана, борборлордо гана жүрөк хирургия тармагы өнүгүп, башка региондордо анчайын өнүгө алган эмес. Себеби ошол бунун объективдүү себептери бар. Жана жүрөк хирургия деген бул адамдар менен байланышкан да, адистер менен байланышкан. Ошол илимпоздор болуш керек. Анан жүрөк операция жасаган адамдар жөн эле жаралып калбайт да, аларды даярдаш керек. Жылдап, 5 жылдап, 10 жылдап даярдаш керек. Операция жасаш үчүн хирург, кардиохирург болуш үчүн бир жок дегенде 10 жыл орточо убакыт керек. Жок дегенде 1000-2000ге жакын операцияга ассистенция кылып, жардам берип ушул көрүш керек да. Ошол жагынан бизде ошол өнүгүү союз убагында деле токтоп турган. Негизинен даярдоо бизде Москвада болгон. Анан мен да ошол жерде 10 жыл иштеп келдим, окуп келдим, үйрөнүп келдим да. Анан кийин ошол 2000 жылдарда биздин курактагы адистер жерлерге барып, анан кардиохирургия тармагы жалпы союздук мамлекеттерде эле, республикаларда эле өнүгө баштады. Бизде ошол 2000 жылдарда ага чейин дагы 1990 жылдарда ошол мурда окуп, Москвадан үйрөнүп келген адистердин күчү менен кардиохирургия тармагы биздин Кыргызстанда бир аз алдыда кетти да. Солгундоо 2005 жылга чейинки солгундоо дагы, андан кийинки өнүгүп кетүү дагы ушул адамдар менен гана байланышкан. Ал жерде атайлап бирөө токтотуп коюп же өнүктүрүп койгон эмес. Бул кардиохирургияда ошол оперативный хирург болмоюнча тармак өнүкпөйт да. Ана 2005 жылдан баштап мына биздин Кыргызстанда 10га жакын ошол жүрөк хирургу бар болчу. Ана азыр 100дөн ашып кетти. Ушул аралыкта биз 2005 жылы мен жүрөк хирургия илимий борбору ачылганда өзүм ошол түптөп ошону институт катары жолго койгонго өзүм биринчи директор болуп ошол жакта иштеп келдим. Ошол биринчи менин максатым жанагы клиникалык ординатурада жүрөк хирургдарын өзүбүздүн Кыргызстандан чыккан жаш жигиттерди, кыздарды даярдоо болгон да максат. Ошол максат ишке ашты. Мына азыр андан бери 15 жыл өтүп кетти. Тармак алдыга жылып өнүгүп атат. Борбор Азиядагы башка мамлекеттерге салыштырмалуу абал кандай? Албетте, жана мен айткандай, жүрөк хирургия тармагын өнүктүрүүдө отдельный личностьтердин, лимфоздордун, хирургдардын эмгеги зор болот. Ошолордун ишине жараша болот деп айтып атам. Бирок алардын канчалык каалоосу болгону менен мамлекеттик эми бул кардиохирургия тармагы Кыргызстанда ошол 2000 жылдарга чейин мамлекеттик гана тармак болгон да. Ал убактарда жеке менчик жок эле да. Ошондуктан мына мамлекеттин дагы каржылоосуна, же болбосо мамлекеттин көңүл буруусуна дагы көз каранды болгон да. Тилекке каршы Кыргызстанда азыр деле жүрөк хирургия тармагына мамлекет тарабынан жакшы көрүнүктүү бир жардам боло элек. Биздин айткан мындай программаларыбыз, же болбосо ошол биздин койгон ой толгоолорубуз, айткандарыбыз мына 10-15% гана ишке ашып атат да.
ал эгерде тармакка көңүл бурулбаса мамлекет тарабынан кардиологияга эч жерде өнүгө албайт. Бирок мына 2005 жылы ошол жүрөк хирургия илимий борбору ачылды. Ал жерде мен 7 жыл иштедим. Мына ошол убакта даярдаган балдар азыр кыздар 100дөн ашып кетти. Ар кандай адистикте перфузиолог, реаниматолог, анестезиолог, же болбосо функциональный диагностикалоо тармагы, инвазивдик кардиология жанагы азыр өнүгүп атпайбы? Ушулардын баардыгы боюнча мен Турциядан, Москва шаарынан жаштарды өзгөчө өзүбүздөн клиникалык координаторуда окуттук 100ге жакын баланы. 2 мамлекеттик чоң борбор иштеп атат азыр. Жалал Абадта түштүк аймактык жүрөк хирургия борбору мен эми Бишкекте илимий изилдөө институту бар. Жылына бир 500 миңге жакын операциялар жасайт. Жалпысынан биз 2 миңге жакын операция жасайбыз Кыргызстанда мамлекеттик больницалар. Бирок ошол жана биз даярдаган балдар bundan 5 жыл 10 жыл мурун башташты. Кыргызстанда мына 2013-жылдардан баштап, 2012-жылдан баштап жеке менчик жүрөк хирургия борборлору ачылды да. Ошонун түптөлүшүнө дагы өзүбүз мен да салым кошуп калдым. Жеке өзүм анан ошо мурдагы биздин министрибиз Талант Абдуллаевич Батыралиев деген Турциядан көп жардам берди. Азыр 5 жеке менчик жүрөккө операция жасаган жеке менчик оорукана бар да, чоң, жакшы. Жалмандап оборудованиялар менен алдыбызда тарбияланган балдар ошол жакта иштеп, кыргызстандык өзүбүздүн жигиттер, кыздар иштеп, анан ошо Турциядан келген хирургдар жардам берип иштеп атышат. Биз өсүп атабыз. Жакшы жардам болсо, биз bundan да жакшы ийгиликтерге жетишмек. Мына бүгүнкү күндө жүрөк кан тамыр ооруларынан жабыркагандар, анан калса оорунун жашарып жаткандыгы тууралуу маалыматтарды берип жатасыздар. Деги эле бул жагдайга эмнеси? Бир жагынан чындап эле жашоо образы өзгөргөндүктөн биздин жаштар дагы жүрөк ооруга кабыл атат. Мына мен бир мисал келтирейин, башкасын айтпай эле коеюн. Эртең менен телевизорду включать этсең, радиону включать этсең, же көчөдө баратсаң, же сотовый телефондон информация келет. Информациянын 90% негативдик информация келет. Анан ошол негатив информациялардын баардыгы жүрөккө таасир тийгизет. Албетте жүрөк оорулары бул жагынан да көп. Экинчи жагынан жана жашоо образы, жумуш жок, катаал шарттарда жумуш алып барышат, суук тиет дегенде, ысыкта калат дегенде ушундай негативдик факторлор адамдын ден соолугуна таасир берип атат. Дагы бир айта турган нерсе, адамдар өзүнүн ден соолугуна көп көңүл бурбай калды да. Мурда биздин совет доорунда жашаган адамдар, ошол азыркы деле жаштар, орто жаштагы адамдар кандайдыр ишеним болчу эле да. Биз мен ден соолугум үчүн мамлекет бүйөт, мамлекет кызыктан деп жанагы профилактик осмотрларды текшерип карап, жумушка кирсең да профосмотр өткөзүп, адамдардын ден соолугуна мамлекет көңүл бурчу да. Бирок азыр мамлекеттин өзүнүн жумушу бар. Адамдар ошол бойдон мамлекет жардам берет деп коюп, дагы деле ишенип, медицина акысыз болуш керек деп коюп, дагы деле жүрүшөт да эмнетсе менен. Бирок ситуация такыр башкача өзгөрдү. Элдин ден соолугу үчүн мындай аскейдин мурдагыдай көңүл бөлүнбөй калды. Себеби акча каражаты менен байланышкан. Жаңы реформалар жүрө элек. Ошондуктан ушулардын баардыгы адамдардын өзүнө болгон мамилеси такыр өзгөргөн жок. Совет дорундагыдай биздин акысыз дарылаш керек эле. Эмне үчүн биз акы төлөйбүз деп ден соолук менен ошондой бир ортосунда болгон мамиле ден соолугуна такыр өзгөрбөй койду да. Адамдар чет мамлекетке барсаңыз, ар бир адам өзүнүн ден соолугу үчүн өзү күйөт. Профилактикалык иш-чараларды жүргүзөт, ооруп калбаш үчүн. Бизде андай эмес. Ооруп калсам мамлекет дарылаш керек, мамлекет айык тутуш керек деген психология дагы деле жашап келатат. Бирок ошол учурда мамлекет дагы көңүл бурбай калды да. Мамлекет дагы акча каражаты ченелүү. Ошолардын баардыгы оорулардын көбөйүп кетишине, көбөйүп атканына шарт түзүп атат да. Анан дагы айта турган нерсе, чындап эле жалпысынан дүйнөлүк статистикада жүрөк ооруларынын көбөйгөнү белгиленип атат. Анан дагы бир акыркы фактор, мурда көпчүлүк адамдар мындай жүрөк ооруганын билбей, айтпай дебей жүрүп калышчу да. Инфаркт болгучак деле жүрөбүзчү кээде. Биздин улуттук менталитет таасир берет, ошо жашоо тиричилик шарты таасир берет буга. Азыр болсо адамдар эмнеси болсо дагы баары ден соолугуна көңүл бурбай. Эмне болуп атат дегенде текшерүү баары өздөрү көзөмөлдөп, ошол учурда реформа болбой атат, жылбай атабыз, өнүкпөй атабыз деп айтканыбыз менен медицина баары өзүнүн унугу менен, өзүнүн темпи менен акырындап башбаканын жүрүшү менен жылып атат. Ошол кичине болсо да жылыш деген ошол жана адамдардын сезимине таасир берип, адамдар жалпы эле ооруга болгон көз карашы өзгөрүп, жаштардын ичинен ден соолугуна көңүл бургандар көбөйүп атат. Анан диагностика деген мындай мурдага караганда жакшырды да, ошондуктан жана оорулуулардын саны абсолюттук саны гана
ошол көбөйүп атат. Ошондуктан жалпы картина, жалпы сүрөт оорулардын көбөйгөндөй болуп атат да. Чындыгында фактически статистикада дүйнөлүк деңгээлде эч кандай өзгөрүүгө дуушар болгон жок да негизинен. Азыркы пандемия шартында көрсөтүп атат, жүрөк Ооба. оорусу барларга күч келип жатканынчы. Анан жүрөккө кандай мамиле кылуу керек, эмнеге көңүл буруубуз керек пандемия шартында? Бул жерде эки кызык маселе бар да. Эмне үчүн бизде коронавирус, эми элдерде да бир кызык ойлор болуп атпайбы? Мындай кээде күлкүм келет. Коронавирус деген бар бекен, өзү жок экен го дегенди. Ал бар бекен. Албетте бар да. Коронавирус деген ал вирус бар. Аны эч ким тана албайт. Бирок ошол вирустан каза болгондордун саны мындай көп деле коркунучтуу деле эместей сезилет. Биздин Кыргызстанда өзгөчө жакшы, мындай айтканда бизге жагымдуу цифра бар да. Өлгөндөрдүн саны аз болуп атпайбы? Эмне үчүн Италияда, Европада, Америкада ушундай көп болуп кетти? Өнүккөн мамлекеттерде өлүмдүн саны көбөйүп кетпеди? Биринчиден алар жана генералдык кылып койду. Экинчиден мына медициналык фактор. Ал жерде адамдар көп жашашат да, 90-80ден ашып, бизде 70 болсо орточо. Аларда 80-90го чейин жашагандар көп. Японияда жүзгө чыккандар көп да. Эми ал улгайган адамдарда, албетте улгайган адамдарда жүрөк оору болот, сахарым диабет, кан басымы жогорулат, бөйрөк оору, боорунда бир проблема чыгат. Анан ошол жанагы оорулуу адамдар бирок мындай негизинен ден сак жүргөндөй көрүнгөнү менен жашы улгайган адамдар көбүрөөк да. Медицинанын акыбалы, жалпы медицинанын акыбалы өтө ал жакта күчтүү медицина. Ошондуктан профилактикалык медицина, адамдардын өзүнүн ден соолугуна көңүл бурушат. Ошон үчүн жанагы өмүрү уланып, 80-90го чыккан адамдар деле мындай басып жүрүшөт да. Ошол коронавирус деген эмне болду? Эмне үчүн ал жакта өлүм көбөйдү? Биринчиден ошол жанагы улгайган адамдардын эмне болгондо да иммунитети төмөн, кандайдыр бир оорулар менен ооруйт. Анан көпчүлүгү ошолор каза болуп калган учурлар болду да. Анан ушу жаштардынкинде деле жанагы салмагы көп, переедание, сахар диабет менен жаш көрүнгөнү менен ошондой оорулуу адамдар чет мамлекеттерде деле көп да. Ошолордун эсебинен жана абсолюттук саны, өлгөндөрдүн саны көбөйүп кетти. Ал эмне үчүн бизде Кыргызстанда өлүм аз деп атат? Буну эми илимпоздор буга жооп бериши мүмкүн. Ар бир илимпоз врач өзүнүн оюн айтат да. Менин оюм мындай. Бизде Кыргызстанда ал каза болуп турган адамдар сахар диабет, жүрөгүнөн ооруган, жана боорунан, өнөкөт оору менен ооругандар эбак эле өтүп кеткен да. Ушундай айтат элем да. Алар биздин күнгө чейин жашаган болсо, мисалы үчүн 90, 80, 90, 95ке ошолор каза болуп калышы мүмкүн. Биз адис катары жүрөк оорулардан арылыш үчүн коронавирус инфекциясы болуп атканда кандайдыр бир панацея же бир золотой стандарт эч нерсе айта албайм. Жүрөк оорулары менен башка оорулардын деле баардыгы эле бирдей. Адамдардын ден соолугун сакташ үчүн жанагы карантиндик иш-чараларды туура колдонуш керек. Мана мен азыр кээ бир учурларда кээ бир авторитеттүү адамдар эле айтканда, бул коронавирус айтып атышпайбы? Коронавирус деген жок эле, саясат, тигиндей, мындай деп айтып атышат да. Анан жанагы обсервацияда жатканда жөн жатпастан өзүчө болуп көчөгө чыгабыз деп айланайындар. Бул оору менен тамашалашпаш керек. Бул оору бар. Издебей эле койгула. Эгер издеп ошол оору таап алышы мүмкүн. Эгерде ошол карантиндик шарттарды аткарбасаңар, өзүңөргө дагы ден соолугуңарга доо кетет. Балдарыңарга, неберелериңерге, үй бүлөңөргө, тууганыңар болсо, ата энеңерге, кичинекей жаш балдар болсо, агаларыңарга жугурушуңар мүмкүн. Ал мүмкүн алардын ден соолугу начарыраак болуп калып, алар жабыркап калышы мүмкүн. Ошондуктан бул дүйнөдө болуп аткан тенденцияга каршы чыгыштын кереги жок. Агымга каршы чыкпагыла. Анан өзүңөргө авторитет топтойм, саясий очко алам деп туруп, чыгып алып ойду тууну айтыштын кереги жок. Мана угуп эле жүрөбүз. Биз билген, авторитеттүү, кыйын, ошол коронавирус жок деп зычуу салган адамдар каза болуп калган учурлар толуп атат дүйнөдө. Белгилүү адамдар. Кыргызстанда деле ошондой адамдар бар. Ооруп калган учурлар бар. Эми өлүм катталган жок, каза болбосун. Бирок ошондой болуп калышы мүмкүн. Ошол шартка көнүш керек. Анан кийин жанагы биз врачтардын сурап калышат да, кандай деп ойлойсуз? Биз эмне демек элек? Инфекция чыкты. Бизге оорулуу адам келдиби? Оору барбы? Диагнозун койдукпу? Ошону дарылаганга гана биз ниет кылып, ошонун үстүнөн гана иштейбиз. Оорун дарылаш керек. Дарылаштын эң негизги жолу жүрөк ооруларында болбой калышын, жукпай калышынын эң негизги жолу ошол жаңы кабылдоого туш болбош үчүн өнөкөт оорусу бар адамдардын оорутпай коюштун эң жакшы жолу карантин. Бири-бириңер менен мындай азыр ошо биз өкмөт талап кылып атат да, врачтар талап кылып атат го. Көчөгө чыкпагыла, базарларды токтоткула, колдон келишинче үйдөн тамак ичип, үйдөн мындай бирден экиден барып оолак болуп бири-бириңерден. Жумушка барсаңар дагы ошондой жолдор менен барып, өкмөт ошонго шарт чыгып берип атат. Баягы илгерки бизден 500 000 адам топтоп
той берүүчүдөн токтоткула эми кыргыздар болду. Анан бирөө каза болуп калса 2-ден 3-төн жылкы союп, анан кийин миңдеген адамдарды топтоп тияк узатууну токтотойлу. Саясий оюндар болот. Шайлоолордун алдында элдерди топтоп, улактарды берип, спортивный мероприятияларды кылып, жөндөн элдерди миңдеген, 10 миңдеген адамдарды токтогон. Анын кереги жок. Цифровизация болуп атат, интернет аркылуу байланышса болот. Ошондуктан адамдардын аң сезиминде, жүрүм турумунда мына биздин кыргыздарда да ошол өзгөрүш болуш керек да. Ошондо гана биз мына жүрөк оорулары да коронавирустан сактана алат. Башка оорулар деле, башка оорубаган адамдар деле ошо коронавирустан сактана алат да. Бардык эле инфекциядан коргоонун жолу бул обочолонуу. Карантин жанагындай жабык болуш керек да. Бир убактардан кийин бул инфекция токтойт. Акырында барып токтойт. Ага чейин мүмкүн вакциналар чыгып калышы мүмкүн. Жалал Абадтагы түштүк аймактык жүрөк кан тамыр хирургиясы илимий борборунун директору профессор Калдарбек Абдраманов менен маектештик.